Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, daha bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Кутмандуу күнүңүздөр, урматтуу футбол сүйүүчүлөр, спорт көрөрмандары, Ош футзал лигасынын оюндарына кайрадан сиздер менен жолугуп отурабыз. 3-чү тур оюндары Эрдент жана Акфа командалары ортосунда болуп жаткан беттеш жаңгына башталуу алдында турат. Буга чейин командалар мына мынтип сүрөткө түшкөн. Тилекке каршы буга чейин кыргыз футболунда чоң жоготууга учурадык. Жаңгана өсүп келе жаткан, келечеги бар мыкты балдарыбыздан тилекке каршы айрылып калдык. Алар Жахангир жана Асад Алимов аттуу Алай командасынын мурдагы оюнчулары. Алла таалам жаткан жерлерин жайлуу болсун, жакындарына сабыр тилеп калмакчы, кетмекчибиз. Бүгүнкү беттеш Эрдент жана Акфа командалары оюнга 2 команда тең даяр. Мынтип көрөрмандардын мыкты колдоосун угуп турасыздар өзүңүздөр деле. Демек беттеш тирешүү мыкты таризде жүрөт. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Сали уулу, кесиптешим Айкөл Олжабай уулу болмокчубуз. Алдыңкы минуттарда, алдыңкы сааттарда биз менен чогулуңуздар.
кесиптешиңиз. Қалсын ышқырғы жаңарған жана бүйір қыздар ойынға старт берілді. Командалар мықты құраменен құралған жана командалар есеп санын ашу үшін болған әрекеттерін жасап, алғашқы секундаларда мына чауылға шығып көру әрекетінде Батыровтың берген пассы тілеке қаршы тамай емес. Алғашқы секундалардан командалардың құрамменен таныштыруына баштасам, Эрден командасы бүгінгі беттешті төмендегі құрамменен ойынға даяр. Дарбазачы Сыдықов, мықты жазғыралы Юлдашбай Салимбаевтан тілеке қаршы чауыл өз аяғына жеткен жоқ. Эрден командасының дарбазачысы Азамат Сыдықов, Мақсатбек Алмазбекұлы 11-ші, 9-ші Мақсат Құшпақұлы, 6-ші Талант Аттанбеков, 7-ші Нұрислам Рустамов, 4-ші Радбек Мамырбекұлы, 3-ші Қасым Шералиев, 8-ші Нумадилла Султанов, 5-ші Жээнбек Абдықалықұлы, Асылбек Жолдошев болса, 2-ші номерді олып Эрден командасының құрамын толықтады. Ошорле учурда бүгүнкү беттеште ойын таласында конок команда деп айтып кетүүгө болот. Акфа командасынын курамы 1-ші номерда дарбазачы Дададжанов, 13-ші Манас Абдрасулуулу, 10-ші Юлдашбай Салимбаев, 14-ші Мавлянбек Батыров, 8-ші Мирзаев, 4-ші Аскаров, 7-ші Имамбердиев, 2-ші Махпадамиров, 11-ші Таджибаев жана Закиров, 12-ші Сыдықов дарбазада өзүнүн айпаянтында ишенимди оюн. Демек Эрден командасы каршы чабуулга чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Кучпак уулу атандаштардын жазгыралы оң канатка узатат. Алмазбек уулу өнөктөштөрүнүн ачылышын күтөт. Атанбеков дарбазага сокку жолдоо мүмкүн. Эки коргоочунун арасына чейин кирип барып пасты улантып кете алган. Кучпак уулу алыс каралыктан дарбазага сокку. Дагы бир ирет Эрден командасынын оюнчулары өзү сынап көргөн. 7-ші номерде тагыраак айткандар Нурислам Рустамов дарбазачыдан чыккан топко мынантип чабуулду аяктоого аракет кылып көргөн. Дарбазачы менен 1-1 Акфа командасы чабуулда. Сыдыков мыкты дарбазачы атандашы менен 1-1 чыккан жайынан өз дарбазасын сактап калууга жетишкен. 7-ші номерда Акфа командасынан оюнчусу Иманбердиев тилеке каршы бул жогорудагы эпизоддо чабуулду аягына жеткире албаган болчу. Акфа командасы кайрадан чабуулга чыгат. Абдрасулуулу дарбазачы менен өнөктөшкө узатылган пас. Тилеке каршы 7-ші номердагы Иманбердиев дагы бир ирет мыкты мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып отурат. Акфа командасы Намты 2-ші, 3-ші рет кооптуу чабуулду жаратып мыкты оюн көрсөтө алды. Алмазбек уулу кардан чабуулда. Эрден командасы дарбазага сокку жолдонот. Алыскы борч тилеке каршы эсеп саны дагы бир рет ачылбай калган болчу. Юлдашбай Салимбаев арткы бөлүктөн жазгырып алып ыкчам чабуулга чыгып барат. Аяғына чейин жазгырып алуу, дагы бир рет дарбазага сокку. Азамат Сыдыков дарбазасына гол өткөрүп жиберүү ниети жок экенин көрсөтүп жетишкен. Оюн таласында мынтип алгачкы эле минуталар өтө бир кооптуу комбинациялар менен башталган. Эгерде дал ушундай темп, дал ушундай жогорку динамика оюн таласында сакталып калган болсо, демек күйөрмандар эң бир кызыктуу беттешке, кызыктуу оюнга күбө боло алышат. Алмазбек уулунун алдыңкы бөлүккө узатуусу өнөтөш тилеке каршы мындай пас келерин күткөн жок. Иманбердиев арткы бөлүккө Абдрасулуулу. Иманбердиев кайрадан Юлдашбай Салимбаев. Манас Абдрасулууна узатылган пас. Аны эмес Рустамов өнөктөшүнө калтырган. Бул учурда Эрден командасы коргонуу бөлүгүндө эмнегедир
ишенимсиз ойын деп айтып кетебизби? Айтор топту атандаш командаға өткөрүп берген болчу. Батыров арткы бөлүккө. Алыска аралыктан Дадажанов өзүн сынап көргөн аракет кылган, бирок бул тебилген сокку албетте дарбазага жакындап да барган эмес. Атамбековдун кубаттуу соккусу мыкты. Дадажановдон мыкты сейф көрө алдык. Жаман эмес. Эрден командасы бир тойле өздөрүнүн бир тойле тажрыйбалуу болгон Аква командасына мыкты тирешүүнү көрсөтө алууда. Кушпак уулу алдыңкы бөлүккө пас. Атамбеков тилекке каршы топту оюн талаасына сактап калган жок. Капталсынан кошо Арзамат Аква командасынын оюнчулары чабуулга чыгып барат. Махмадаминов Абдрасулулу Батыров канатка Юлдашбай Салимбаев дарбазага сокку. Сыдыков командасын дагы бир рет сактап калган. Мына бүтү экинчи мыкты сейф Азамат Сыдыков. Өтө бир мыкты комбинацияны жокко чыгарып олтурат. Жаман эмес. Чындыгында өзү жаш оюнчу, жаш дарбазачы болгонуна карабастан мыкты чабуулдарды кайтарып кетүүгө жетишкен. Мындай соккулар албетте тосуу оңой эмес. Себептен Юлдашбай Салимбаев, Манас Абдрасулу, Махмадаминов дегиле Аква командасынын курамында кыргыз футзалынын көрүнүктүү жылдыздарын байкаган болчубуз. Ал чабуулдарды, ал соккуларды тосконуна чындыгында мактоо айтып кетсек болот. Oyundun 8 minut артта калды. Эсеп саны азырынча ачыла элек. Демек, бул деген оюнда тең тайлашуу жүрүүдө. Демек, тең күрөш жүрүүдө дегендиктен белгиси. Албетте, Ош футзал оюндарынын башка демөөрчүлөрүнө ыраазычылык билдирип кетсек болот. Аманат Сити курулуш компаниясы Ош футзал оюндарынын эң башкы демөөрчүсү. Ал эми дал ушул ТМЖ телеканалынан алып берүүлөрдүн тагыраагы көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана ТМЖ телеканалы. Ал эми Батыров мынтип чабуулга чыккан. Жана дарбазага сокку. Аква командасынан эсеп санын ачууга жардам берди. Эрден командасынын оюнчулары калыска наразычылыгын билдиргени менен бул эпизод кайра артка кайтарылбайт. Алардын наразычылыгы балким топ Эрден командасында болгон жайында калыс аны атандаш командага өткөрүп берип койгондугун да деп билдиришүүдө. Бирок албетте калыстын чечими канткен менен да туура болуп, акыркы чечим болуп кала берет. Юлдашбай Салимбаев оң канатка, сол канатка Батыров алыскы өнөктөшүнө узаттуу. Махмадаминов топту токтото албаса да каптал сызыгынан топту оюнга кошуп өнөктөшүнө узаткан. Юлдашбай Салимбаевдин берген пасына Абдрасул уулу даяр эмес болчу. Кушпак уулу топ үчүн күрөш. Кушпак уулу, Максатбек Кушпак уулу чабуулга чыгып барат. Оюн талаасында болсо Аква командасынын оюнчусу кулап жатканын көрүүбүз. Бирок оюн токтотулган жок. Кушпак уулу дарбазага сокку жолдоду. Юлдашбай Салимбаев, Атамбеков дарбазага сокку, коргоочуларга тиеп топ
Oyun talasынан sırtqarıға çıqqan әлі. Бұрыштан шығарып беру атқарылады. Манас Абдрасул соғалысқа наразышылық білдіреді. Бұға чейінки эпизодто дал ушул Манас Абдрасулдун жүзүнө атаандаштын колу тийип жерде кулап жаткан болчу. Ал учурда калыс оюнду токтотпогонуна байланыштуу балким наразычылык жаралган. Манас Абдрасул уулу Батыровго, Батыровдон каратып алган. Тилекке каршы. Топ Эрден командасынын пайдасында сакталып калынган жок. Махмадаминов. Улушбай Салимбаевга, Салимбаев атаандашын жазгырып алат. Жана алыскы бурчка Абдрасул абада калкып бараткан топту мынантип дарбазага багытын буруп коюуну каалаган, бирок тилекке каршы ал топ тамай болбогон болчу. Кайрадан Абдрасул артка Батыров менен Батыров Юлдашбай Салимбаевга. Салимбаев атаандашын жазгырып алуу аракетинде. Коргонуу бөлүгү Эрден командасында мыкты. Азырынча ачык калган жерди таап элек, тегичи болбой. Мынамты Аква командасынын тажрыйбалуу оюнчулары атаандашынын бош калган жайын, катачылыгын мыкты пайдаланып, эсеп айырмачылыгын кайрадан өзгөртүп алган. Эсеп саны 2-0. Аква командасы атаандашынын дарбазасына мынамты экинчи голунда жаратып кетүүгө жетишти. Рустамов, Алмазбек уулу менен Атамбеков топту сактап калууда. Бирок өзүндө топту көбүрөөк кармап койгондугуна байланыштуу Аква командасынын оюнчулары топту оюн таласына сырткарга тээп жиберүүгө жетишкен. Чабуулду болсо Акванын оюнчулары, Эрден командасынын оюнчулары Акванын командасынын оюнчуларынан коргонуусунан өтүп кете алган жок. Юлдашбай Салимбаев, мыкты пас, Манас Абдрасул уулу дарбазачынын үстүнөн өткөр тебип, оңойчулук менен эле эсеп айырмачылыгын өзгөртүп олтурат. Мыкты тебилген сокко, мыкты ойнолгон пас Юлдашбай Салимбаевтан жана Манас Абдрасул уулунан мыкты аткаруу. Эрден командасынын дарбазасына гол жаралып, Акванын эсебине дагы бир гол алып келген. Ал эми ортодо тайм-аут, командалар бир аз тыныгуудан соң кайрадан оюн таласына кайтышат. Тайм-ауттан соң кайрадан топ оюнга кошулган. Капталсыздан кошуп берүү. Абдрасул артка, Юлдашбай Салимбаев көчлөрдүн ачылуусун күтөт. Жөн гана артка Батыров менен ойногондо туура чечим болгондой. Бирок Батыров бул учурда топту жоготкон. Атамбеков топту сактап калуу аракети бар. Эрки коргоочуга каршы ойналып баруу оңойго турган жок. Рустамов жөн гана дарбазачынын ойноосуна мүмкүндүк берген. Кушпак уулу Манас Абдрасул бурч менен качып барат. Оюн эрежеси бузулду. Бул учурда оюн эрежеси бузулду жана Максатбек Кушпак уулу сары айып кагаз менен жазылган. Айыптоп болсо Аква командасынын
Айыптоо болса Аква командасының пайдасына қойылған болды. Юлдашбай Салимбаев дарбазаға соққы жолдайды. Азамат Сыдықов қайрадан мықты. Тоғышын күріші мықты қорғаны, бір қорғаушылар өз уақытында қорғаны бөлігіне жетіп келген Аква командасынан. Юлдашбай Салимбаев Батыровқа қалтырады. Батыров артқа Манас Абдрасулұлы. Абдрасулұлы алдыңғы бөлігі ұзатылған пас. Дарбазашы, дарбазадан сорылып шығып намтып. Юлдашбай Салимбаевтың чауылды уланып кетті үсіне қаршылық көрсеткені жетішкен. Дадажановтың алдыңғы бөлігі ұзатып берісі Юлдашбай Салимбаевқа. Қалысының шешімеді алушындай. 4-ші голда Аква командасынан жара болып тұрады. Дарбазашы менен Юлдашбай Салимбаев. Дарбазашы менен мұнамытып шығып. Бұл гол жаралған болчу Азамат Сыдықов. Азамат Сыдықов қызу қандылық алдырғандығы үшін айып қағаз менен жазыланы олтырады. Анткені бұл ұшырда. Мұндай бұл орын, қалысының шешімі мұндай ол орын күткен еместі. Соқаттан Құшпақұлы. Марбордық бөлікі Алмазбекұлы. Атамбеков жазғыру алады. Азқы бұршқа Рустамов. Топты өзінде көп сақтап қойған Құшпақұлы. Қайрадан жазғыру алуы. Оңқанатқа алар Замат дарбазаға соққы жолдайды. Қорғаушыларға тейіп бұл топ қайрадан қайтқан әлі. Дағы бір қуатты соққы. Далушылы екі команда. Ош футзал лигасының А тайпасында. Ойын көрсетушіп жатқан кезде Аква командасы 6 ұпай жоғалтып, бұғачен 2 беттешті ең мықты өткөріп, жеңішменен аяқтаған. Жана турнирдік жадуалда өзінің тайпасында алдыңғы орында келатқан болчу. Ал эми Бақай фонд командасы 3 ұпай менен 2-ші орында. Ерден командасы да 3 ұпай менен 3-ші орында олған болчу. Ал эми Байтүшүм командасы А тайпасында ұпай чоғылта елек болчу. Бирок бүгүнкү беттеште Бақай фонд командасынын үстүнөн жеңишке жетишип 3 ұпайды камсыз кыла алышкан. Юлдашбай Салимбаев, Абдрасулұлы, жазғыру алу. Азамат Сыдықов айпантын ішінде қайрадан ишенимді ойын көрсетіп, топты сақтап қалған. А тайпасында авал ушундай. Аква командасы бүгін дағы бір рет жеңішті егерде бағындырса 9 ұпайға айланып, А тайпасында лидерлікті сақтап қалалады. Ал эми Бақай фонд жана Ерден, Байтүшүм командалар 3 ұпай менен қалғандығы үшін алардың қайсыры голды көп жаратты. Қайсыры өзінің дарбазасына көбірек гол өткөрүп жіберді есептелініп. А тайпасында қайсы бір команда бұл турнирден тілеке қаршы қош айтышат белгілі болады. Манас Абдрасулы дарбазашы үстінен қайрадан өткөр ашыра тебілген соққы. Бұл жолқысы голмен аяқтаған жоқ. Алдыңғы бөлігі ұзаттып берілген пас. Ерден командасы чауылда. Дарбазаға соққы жолдайды. Рустамов, Юлдашбай Салимбаев. Қайрадан командасына ешқандай соққыны өткөріп жіберген жоқ. Құшпақұлы. Алмазбекұлы қайрадан Құшпақұлына. Оң қанатқа пас Рустамовтың. Рустамов
Рустамов шаша кетти. Же oyundun birinchi bölүгүндө эле үмүтүн үзүп койду Айтор. Аягандай кызыккандуулукка алып бар оюн көрсөтүүдө. Иманбердиев сол канатка калтырат, Юлдашбай Салимбаев. Салимбаевдин алыска бурушка узатуусу өнөктөшү. Өз жайында эмес, Абдрасул оң канаттан чыгып барат жана мынамды өнөктөшүнө узатып берилген пас тилекке каршы бул учурда. Чаулу ишенимди аяктаган эмес болчу. Эрден командасы топ менен. Атамбеков дарбазага сокку. Дагы бир рет коргоочулар тарабын коргоочуларга тийип кайткан. Юлдашбай Салимбаев, Иманбердиев. Жазгырып алган соң артка ойноого аргасыз. Юлдашбай Салимбаев. Борбордук бөлүккө. Тажибаев мындай мыкты стили буга чейинки турнирде. Ушундай өзгөчө финттер менен өзгөчөлөнүп келет. Өзүнүн жергесинде, өз элинде, дагы Кызыл Кыя чемпионатында өзгөчө стили менен Неймар Каймана атын алууга да жетишкен. Эрден жана Аква командалары ортосунда болуп жаткан беттештин биринчи бөлүгү 4-0 эсебинде Аква командасынын пайдасына аяктады. Экинчи бөлүктө кызуу жүрүшү күтүлөт. Андыктан экинчи бөлүктөн амандашканча сак туруңуздар. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, биринчи чыныгы резиденция. Kızım, dağ bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Ардактуу көрүүчүлөр, Акфа жана Эрдент командаларынын оюнунун экинчи бөлүгү башталды. Экинчи бөлүктө мен Улук Бактов кызматыңыздарда болом. Биринчи бөлүктөн соң Акфа командасы 4-0 эсебинде алдында. Албетте бүгүн бир гана эсеп жагынан эмес, психологиялык жактан дагы Эрдент командасы бүгүнкү оюнга даярдык көргөн, бирок тажрыйбалуу Акфа командасынын оюнчулары буларды ар тараптан, Эрдент командасына ар тараптан
кыйноодо десем туура болот. Каршылык, мыкты каршылык көрсөтүүдө десем туура болот. Ал ортодо Эрдент командасы чабуулга өтүүгө аракет кылып көрөт. Илдашбай Салимбаев Махмадаминовго, кайрадан Абдырасул уулу. Илдашбай Салимбаевга жакшы бир пас берген болчу, бирок Салимбаев бул паска жете алган жок. Тоо үчүн күрөш, Манас Абдырасул уулу тоо үчүн күрөшүп көрдү, бирок бул жерде ал оюн эрежесин бузду. Тоо алдында болсо Атамбеков, ал өнөктөштөр менен ойноду, Алмазбек уулуна. Алмазбек уулу кайрадан өнөктөштөр менен ойнойт, жакшы мүмкүнчүлүк бар, сол канат менен кирип барат. Сокку. Дарвазачыда дагы бир сокку, дарвазачы кайтарган сокку Атамбековго тийип, кайрадан дарвазага келип түштү. Айтур бир кооптуу болгон жок. Атамбеков жакшы берис, Илдашбай Салимбаев бул жерде өзүнүн деңгээлин көрсөтүп, мыкты таризде жазгырды, кооз ойноду. Жакшы мүмкүнчүлүк бар Эрдент командасында. Эмне кылат Алмазбек уулу? Атамбеков жана дарвазачы. Дарвазачы Дадажанов. Дарвазасыны сактай алды Кушбек уулу. Кушбек уулу кайрадан өнөктөштөрүн издейт Атамбековго. Атамбеков артка Алмазбек уулуна. Эрдент топту сактоодо жана катачылык Манас Абдырасул уулу. Алардын жүрүшүнү токтото алды, окуй алды алдыдан. Салимбай Илдашбаев, кайрадан Манас Абдырасул уулу. Албетте бул эки оюнчу кыргыз футболунун эң белгилүү оюнчуларынын бири. Кыргыз улуттук курама команданын оюнчулары. Албетте бүгүн алардын деңгээлин, алардын оюн көрө алабыз. Алмазбек уулу ал ортодо каршы жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок анын соккусу дарвазага түз барган жок, аныктык жетишкен жок. Аква командасы шашылбайт, акырындап чабуулга өтүүдө. Ортоку бөлүктө Илдашбай Салимбаев, Тажибаев мыкты ойноду. Ага бир жол жаратып берди. Каптал сызыгынан өзү Тажибаев эми топту оюнга кошот. Махмадаминов арткы бөлүккө ойногондо катачылыкка жол берди. Каптал сызыгынан Эрдент командасы топту оюнга кошот. Кушбек уулу өнөктөштөрүм ойнойт, жакшы мүмкүнчүлүк бар. Топ Эрдент командасында жана бул жерде Тажибаев топ катачылыкты пайдаланып, жана ал бул топту атаандаштарына белек кылып берди. Эрдент командасында жакшы чабуу, бирок бул жерде эки оюнчуну жазгыра алды. Акыркы бөлүктө Дадажанов Мамурбек уулу бул жерде мыкты ойноду. Эки оюнчуну жазгырып кире дарвазанын жанына бара алды. Жана акыркы көзөрмөмдө анын соккусу бир кубаттуу болгон жок. Ага сокку бергенге мүмкүнчүлүк беришпеди. Бул Эрдент командасында Мамурбек уулу анын пасы жана бул жерде Айтор пас же соккудай түшүнүксүз болду. Дадажанов бул топко даяр эмескендиги байкалып калды. Буштан чыгарып берүү Эрдент командасы. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кушбек уулунан сокку. Кайрадан экинчи рет аракет кылып көрүшөт. Кушбек уулунан дагы бир сокку.
эми башкачараак ойногонго аракет кылат. Кайрадан Кушбек уулу жана бул ирет Дадажанов топту көзөмөлдөп мыкты ойной алды. Эрдент командасы бул жерде мүмкүнчүлүк берген жок. Батыров, тажрыйбалуу Батыров эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Юлдашбай Салимбаев Абдурасул уулунан сокку көрөбүзбү? Жок. Бул жерде Тажыбаев узатылган пастай көрүндү. Тажыбаев бул паска жете алган жок. Кушбек уулу ал топ үчүн күрөшөт. Топту өткөрө алган жок. Жакшы, Алмазбек уулуна жеткире ал. Алмазбек уулу бул жерде Юлдашбай Салимбаевдин эки бутунун ортосунда топту өткөрө алды. Албетте бул нерсе көрөрмандарга жакты. Албетте мындай учурларды бүгүнкү оюнда көп жолу көрүп атабыз. Бул боюнча Эрдент командасы азырынча кем калышкан жери жок. Кушбек уулунун борборлук бөлүккө Мамуров узатылган пасы жеткен жок. Батыров Манас уулуна. Юлдашбай Салимбаевден керемет пас жана эсеп ачылды. Юлдашбай Салимбаев укмуш бир кооз таризде Аскаровго узатылган пасын Аскаров болсо дарвазага жолдой алды. Эсеп өзгөрдү, ардактуу көрүүчүлөр. 5-0. Аква командасы ири эсепти алдыда бара жаткан кези. Рустамовдун соккусун көрө алдык. Атанаштарына тийип сыртка чыкты. Султанов кайрадан Султанов топту оюнга кошот. Рустамовдон сокку. Азыр эле дарвазага гол урган Аскаров. Бул жолу жакшы кооптуу мүмкүнчүлүктөн өз командасы үчүн ойной алды. Ал ортодо Абдурасул уулу ортоңку бөлүктөн өзү рейд кылып, бирок анын рейди аягына жеткен жок. Батыров дарвазачыга ойнойт. Дадажанов бирөөнчүнү жазгыра алды. Жана акыркы көзөрмөмдө Манас Абдурасул уулу бири-бирини түшүнгөн жок. Кайрадан Манас Абдурасул уулу Юлдашбай Салимбаевге узатылган пасы бир аз анык болгон жок. Атамбеков бул жерде Рустамовго узатылган пас, бирок Рустамов топко жете алган жок. Албетте Эрдент командасы биринчи бөлүктүн тең жарымында, биринчи жарымында мыкты оюн көрсөтө алышты. Сокулар жолдоду, өз дарвазасын голдон сактай алды. Бирок алардын күчү, алардын психологиялык даяргерчилиги ошол биринчи бөлүктүн жарымына жетти десем туура болот. Ал калган мүнөттө кызуккандууга алдырып, айтор каталарга жол бере көрө алдык. Бул жерде Атамбеков атандаштарына кооптураак ойноду. Юлдашбай Салимбаев жана Рустамов ага алданган жок. Манас Абдурасул уулу Юлдашбай Салимбаевке, Юлдашбай Салимбаев Рустамовду жакшы жазгыра алды. Жана бул жерде оюн эрежеси бузулду. Рустамов арттан оюн эрежесин бузду. Албетте Юлдашбай Салимбаевди алдыңкы минуттагы оюндарда кесиптешим Улукбек Сали улантат. Кийинки оюндардан көрүшкөнчө.
Ооба, бул жогоруда ойын эрежеси бузулду деп табылды, бирок бул канчалык туура. Бирок калыстын мындай чечими тилекке каршы. Эрден командасына каршы иштегенде айыптоо канткени менен Аква командасынан аткарылат. Оюнчулар кызуу кандуулукка алып жиберишкендей. Юлдашбай Салимбаев, Абдурасул уулу дарбазага сокко. Азамат Сыдыков кайрадан бул топту кайтара алган. Буштан чыгарып берүү. Атандаштар менен ойноп өтүнүп көздөгөн. Рустамов болсо чабуулга шашып барат. Топту алдыга таштап алганына байланыштуу, өзүнөн алыс качырып алгандыгына байланыштуу өзү топту кууп жеткен жок. Маламбек Батыров. Андык эмес пас капталсыздан кошуп берүү болсо Аква командасында. Абдурасул топ үчүн күрөш алып барган Аква командасынын оюнчулары, бирок топту канткени менен да жоготкон эле. Атамбеков, Алмазбек уулу артка ойнойт. Кушпак уулу дарбазага сокко. Дадажанов өз жайында жана бул топту оңойчулук менен эле кайтарган. Мындай сокко Дадажановго анчейин деле кооптуу болгон эмес. Топ үчүн күрөш Абдурасул Батыровго. Батыров Юлдашбай Салимбаев менен. Салимбаев өзүнө калтырган. Чалга шашып барат. Алыскы бурчка узатып берүү. Тилекке каршы. Команда капитаны 8 номурдагы Мирзаев бул чабуулду өз максатына жеткирип кое алган жок. Ошентсе да чабуул Аква командасында улана бермекчи. Абдурасул Юлдашбай Салимбаев менен өзү ачылган. Экинчи рет Мамытов дарбазачынын үстүнөн ашыра теип түшүнүксүз абал. Гол жаралдыбы? Жок. Бул гол жаралган жок Аква командасына. Анткени деген Аква командасынын оюнчусу тагыра команда капитаны Мирзаев дарбазага кирип бараткан топту дарбаза тарапка бараткан топтун багытын кол менен дарбазага уруп койгондугу үчүн кызыл айып кагазын өзүнө иштеп олтурат. Атамбеков топ менен Аква командасы болсо оюндун калган бөлүгүн 3 гана оюнчунун жардамында улантат. Атамбеков тамандык эмес пас. Рустамов чабуулга чыгып баруу аракети. Дарбазачы менен 1-1. Эрден командасында жакшы мүмкүнчүлүк бар эсеп санын ачууга, бирок аны канчалык пайыз өзүнө өткөрө алат. Аква командасы чабуулда Юлдашбай Салимбаев. Манас Абдурасулунун жардамы менен чабуулга шашып барган. Кушпак уулу топту өзүнө сактап калууга аракет, бирок топ сакталып калынган жок. Юлдашбай Салимбаев, Батыров. Салимбаев Батыровго. Батыров артка. Негизи мындай учурларда көпчүлүк учурда топ оюнчулар аз болгон кезде топ көп оюнчусу бар командада сакталыш керек болчу, бирок мыкты чабуулга чыгып барган Эрден командасы эсеп санын ачууга мүмкүнчүлүгү болгон. Жана Атамбеков Мамытов Эрден командасына 1 гол алып келген. Оюндун бүттөрүнө дагы да болсо убакыт бар. Манас Абдурасул уулу Аква командасына 4-чү оюнчу кошулган. Абдурасул Тажибаев дарбазачы менен кайрадан 1-1. Сыдыков дагы бир дарбазасын сактап олтурат. Рустамов өзүнүн өнөктөшүнө тийгизе теип атандашына бурчтан чыгарып берүүнү жөн гана ыйгарып койгондо. Юлдашбай Салимбаев Абдурасулу кубаттуу сокку дарбазага алыс жакынкы тогуздукту тамай эмелөөгө аракет. Рустамов чабуулда. Дадажанов кайрадан өз дарбазасын мыкты коргоп турган кези. Манас Абдурасул абада калкып бараткан топту тепкенин албетте өзүнчө басып элге айтуу кетүү керек. Балким тамай барганда
турнирдегі мықты қоз голдордың қатарына кірмек. Бирок анткени да андай болгон жок. Батыров. Батыров топты сактап калалуда, артка Абдрасулова. Юлдашбай Салимбаевка, Салимбаев. Алыскы бурушка Тажибаев. Тажибаев артка Абдрасулова, Батыровка, Батыров. Кайра артка ойногон. Шерзат Тажибаев. Юлдашбай Салимбаевка өтпөй калган пас. Каршы чабуул Эрдент командасынан. Максат Алмазбек уулу, Кушпа уулу, Рустамов. Рустамов экинчи кабатка, Шерзатбек. Тажибаев топты алар Замат чабуулга шашкан. Юлдашбай Салимбаев Абдрасуловна жана эсеп айырмачылыгы кайрадан өзгөрдү. Юлдашбай Салимбаев жана Манас Абдрасуловнун чындыгында экөө оюнчулардын ортосундагы байланышка баа берип кетүү абзел. Буга чейин көп жылдар аралыгында экөө бир командада оюн көрсөтүп келген, жада калса Кыргыз футбол курама командасында да эң алдыңкы оюнчулардын бири болуп келген. Демек, алардан жогорку деңгээлде бул оюндарда да ошондуктан көрүп келүүдөбүз. Мындай оюнчулардын да ушундай аймактык турнирлерде, аймактык чемпионаттарда оюн көрсөткөнү эң бир чоң жакшы көрсөткүчтөрдөн бири. Себеп дегенде калган жакшы өсүп келе жаткан оюнчуларда да, жакшы өсүп келе жаткан футболчуларга да жакшы бир мотивация берип, алар келечекте дал ушул оюнчулардай болсом деген ниеттерин дагы да болсо күчөтөт. Батыров, мыкты пас, Тажибаевка пас келип жеткен. Топту сактап калуу аракеттери, Тажибаев чоң гана артка. Манас Абдрасулов. Салимбаевдин өзү менен. Тажибаев экинчи кабат менен мыкты пас, Юлдашбай Салимбаев алыскы бурчка кайрадан сокку. Азамат Сыдыков дарбазасын сактап калган. Алмазбек уулу чабуулга чыгып барат. Дарбазага сокку жолдого мүмкүнбү? Жок. Тажибаев алардын ниетин кайрадан жокко чыгарып олтурат. Юлдашбай Салимбаев, Абдрасулов дарбазага сокку жолдогон жок. Шерзатбек Тажибаев, Юлдашбай Салимбаев мыкты топту өздөрүндө сактоо Аква командасында. Абдрасулов оң канаттан экинчи кабат менен Батыровго узатат. Батыров айпаттын ичине өнөктөшүнө киргизип берген, бирок Тажибаев ал топко даяр эмес эле. Акыркы минута эсеп саны 6-1. Жана чабуулда Эрдент командасы болгон, бирок чабуулда өз максатына жеткире алган жок. Иван Бердиев сол канаттан Шерзат Тажибаев. Батыровка, Батыров Абдрасуловна калтырат. Дарбазачы менен ойного мүмкүн, ооба. Батыров мыкты пас, Абдрасулов экинчи кабат менен Шерзат Тажибаев баш менен сокку жолдойт. Жана бош калган дарбазага кайрадан сокку, тилекке каршы. Бош калган дарбазага бул сокку гол менен аяктаган жок. Эрдент командасы акыркы чабуулу. Коргоочулар Эрдент командасы тагы да болсо чабуулда. Дадажанов кайтарган. Акыркы секундалар. Чабуулда Аква командасы жана дарбазага кубаттуу сокку жок. Эрдент жана Аква командалары ортосунда болгон бетеш 6-1 эсебинде Аква командасынын пайдасына чечилди. Аква командасы өз тайпасында лидерликте сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө болду. Ал эми кийинки бетештерден жолукканча, көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Сали уулу жана кесиптешим Айкөл Олжобай уулу болдук.
Ош Футлига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштуруучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, daha bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги.